Супер инфо гезитинин жаңы санында. Популярдуу ырчы Зарлык Камбаралиев сүйүүгө туруктуу эмесмин, көп сүйөм дейт. Ырчы менен шоу-бизнес атактуулук сүйүү тууралуу сүйлөштүк. Нарында мектеп мугалими асынып каза тапты. Маркумдун күйөөсү жубайымдын өлүмүнө мектеп директору күнөөлүү десе, директор бул окуяга менин тиешем жок дейт. Учурда ар бир ыры хитке айланып жаткан Эрлан Андашев кантип атактуу болгон. Ырчылыктан акча табайын дебейм, ырдоо жан дүйнөмдүн талабы дейт ал. Ырчы тамга эмне үчүн өзүн ханыша деп эсептейт. Тарткан сүрөтүңүз сиздин мүнөзүңүздү айтып турат. Жаңы санда бир нече сүрөттү карап, психолог адамдарга кызыктуу мүнөздөмө берди. Операция жасатууга 25 000 сомубуз жок десек, тапканда келгиле дешти врачтар, дейт 72 жаштагы ата. Актер жана режиссер Сапар Сайназаров Жаншеригин кантип тапкан? 3 жолу көрүшүп эле баш кошуп алганбыз. Ата-энелерибиз каршы болчу дейт актер. Кыргыз салтын биле жүрөлү. Бешиктин касиети, бала жана бешиктин байланышы тууралуу жаңы санда айтып беребиз. Иммунитет салаты соустагы фрикаделки, жазгы даамдардын жаңы рецептери гезиттин жаңы санында. Түштүк Кореянын 25-21 сериалы. Андагы актер актрисалар тууралуу кызыктар. Дорама эмне үчүн 25-21 деп аталып калганын билесизби? Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.